Кайрадан эле силер менен Аким Кежи YouTube каналында мандашып отурабыз. Бардыгыңарга ассаламу алейкум. Москва убакыты боюнча 18:50 болду, 3 август. Кетерге жакын бир аз жалкоорок болуп калып атат окшойм. Себеп дегенде мындай эс алуу, расслабленный күндөрдөн көбүрөөк кылып коюп атам. Ошол бүгүн 3 август 18:50 болду. Иш кандай болот экенин көрөлү. Расслабленный кечки саат примерно 7 болуп калып атат. 7де баштап атабыз. Түнкү саат 12:30, 1-2 чейин канча жакшы атап аткенбиз. Ошол видеону аягына чейин көрүп койгула, каналга каттала элек болсоңор катталып, лайктардан басып и бир комментарий жазып койгула. Биз баштадык. Бардыгыңарга ассаламу алейкум дагы бир рет. Кеттик. Красногорск, Москва. Коэффициенттер не дейт, коэффициенттер анча-мынча жерде жанып турат экен. Кеттик, заказ бербей көрөбүз. Дорогие, 1,8 коэффициентен 9 минут подача дейт. Билбейм, мен алсамбы, албасамбы. Бирок билесиңер да, мен 9 минут подачасы мен неге алып алдым? 200 метров на светофоре поверните налево. Албашым керек эле да. Күтө туралычы, балким отмена кылабы. Айтканымдай эле отмена кылып салдык. Башка заказды күтөбүз. Бул мына жакшы 2 минуттук подача 1,7 коэффициент менен дейт. Буну алабыз го дейм, смело. Всё, кеттик. Кетти туугандар. Ал эми бул жерде 53 мүнөт жол жүрдүк. Мынакей. 53 мүнөт жол жүрдүк, 848 рубль дейт. Ишне актабай калды окшойт. Проверка личности деп өтүп коеюн, Бир туугандар, силерге ушул Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы болгону 2,5%. Акчаңарды 24/7 моментально чыгарып аласыңар. Яндекс заправкасы дагы бар, 3000 рубльга чейин. Яндекске жана Сити Мобилге подключение кылып беришет. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңер болот, айырмасы жок. Экономдо иштейсиңерби, доставка, бизнеспи, там грузовойбу, доставка, курьербу бүт улап беришет. Таксиге тиешелүү полный пакет документ жасалат. Булар баягы путевой лист, страховка, договор аренда жана башка анча-мынча бир туугандарыбыз үчүн кисартка дагы жардам беришет. Анан Атаман таксопаркы бир айдын ичинде бир розыгрыш уюштуруп турат айдоочулардын ичинде. Ал жерде башкы байге 30 000 рубль. Ошондой туугандар, розыгрышка тиешелүү жана таксопаркка тиешелүү суроолор болсо ушул төмөндөгү номерлерге беморал кайрыласыңар. Атаман таксопаркына ийгиликтүү кошулуп, жумушуңарды тытып жүрө бергиле. Жалпы Россия жергесиндеги таксист кесиптештер бардыгыңардын ишиңерге ийгилик тапканыңардын берекесин берсин. Ассаламу алейкум. Кийинки заказым ушул жерден болуп калды. Туугандар, могу Ривьерадан алып кетет экем. Анан дагы 34 мүнөт жол жүрөт экем. Ушундай. Ривьеранын маңдайында момундай Автохол Зил деген ушундай здание бар. Ошол Автохол Зилдин ичинде Вист М деген таксопарк бар. Мен мурун иштейт болчумун ошол таксопарк аркылуу. Кимге кызык болсо, ушул жерде мына могул зданиянын ичинде Вист М3 деген таксопарктар бар. Келсеңер болот беморал. Бирок условиялары силерге такыр жакпайт го дейм. Өтө жесткий условиялар. Көп водитель налыйт, көп жакпайт. Ошондой. Здравствуйте. Измайловское шоссе 71, да? Так, могу жерге алып келдим туугандар, мынакей Вега ресторан дейт. Бета Измайлова мен ушул жерге алып келдим. Могу гостиница окшойт. Так, 36 мүнөт жол жүрдүк, эми акчасын көрөлү. Так,
600 рубль дейт, ә? Так, линиядан шығып қойғанбыз, дарроо бері тамақ жеп албасам, ашқазан ышқырып, буй-буйды ырдап ейін деп атат. Ошон үчүн дарс. Мына могул чоң экранга реклама жарыялаган канча болот экен, э? Аким Кежи YouTube каналы деп туруп сүрөтүм менен чыгарып койсом, э? Чай ичип чыгып, дароо эле жумушту баштадык. 21:34 болду. Бир заказ алдык. Так. Измайловский проспект 61. Амый. Мен мактанайын десем отмена дейт го, я. Зато мына дароо эле кийинки заказ 2 минуттун ичинде берди. Так, бара турган жерибиз каяка дейт? Красносельская 18 минут. Все, поехали. Ай, мен көрүнүп атамбы, көрүнбөй атамбы билбейм, мынаке. Магазинге кире кетели жолдон дегенде, хорошо десем, мына магазинге кирди, алкоголь алганы. Ушундай. Туугандар, что-то подозрительный болуп атат. Карагыла, в пути мы дейт. 21 мүнөттөн бери жолдобуз. Негизи 18 мүнөттө жолго жетишибиз керек болчу. Магазинге кирип кеткен лентага. До сих пор жок. И мен уже сомневаться этип атам. Отмена кылып кетип калайынбы же эмне бул? Поездкасы наличный болчу, 144 рубль болот экен. Түшүнбөйм, эмне кылайын? Кет чыгып калабы? Негизи ожиданияга төлөп берем деген болчу да, анан уже 10 мүнөттөн ашты да күтүп атам, жок. Эмне кылайын, я? Болду, эми уверенно чыкпайт дейин десең, бир кичинекей тряпкасы калып калган. Бул эмне, шарфпы, көйнөкпү, эмне билбейм. Чыгыш керек деген ойдо турам да. Билбейм. Же магазинге кирип издеймби аны? Сен чыгасың, чыкпайсың, барасың, барбайсың деп. Мен ожиданияга да койгон жокмун негизи. Ушул жерден аз башым иштеп кетти, чалайын энең Нурайынга. Ой, энең Нурайын деген сөзүмө да жазышат комментариydенчи. Туган сөгүнбөсөң депчи. Аз көрөбүз. Короче, телефонга жооп берди. Не переживайте, я сейчас выхожу деп айтты. Камераны өчүрүп, өзүмө каратып, ошол үнду угузайын деп аттым эле, уже алып калды, жооп берип калдым, сүйлөшүп бүттүк ошол. Все, аз чыгат окшойт. Так, туугандар, мынакей заказды бүтүрдүк, 344 рубль болду. За ожидание анан мунасы менен общий 500 рубль которду, мынакей. Көрүп турасыңар, Белла деген адам 500 рубль которуптур болду. Все, бул жерде что-то бонус жанып турат окшойт, могу центрде бонус 720 рубльдан экен дейт. Саат 10-дон 29 өткөнгө чейин. Аз ушул жерден бир заказ алсак, 720 рубльдан өйдө болот. Же болбосо минимальный ушул экен. Охо. Кайф. 4 мүнөт убактым бар экен, иштейт, жетет. Так, 29 өткөндө берип атат, бонуска илиндим, билинбедимби, билбейм. Так, Новоясеневский проспект. 43 мүнөт жол жүрүп өткөнмүн. Мосринген, Коммунарка, Видное тарапка кетем. Центрден. Поехали. Туугандар, бонуска илешип калган экенбиз, мынакей. 42-43 мүнөт жол жүрдүк, мынакей 742 рубль болду. Бул коэффициенти жок заказ болчу. Все. Анан кийинки заказды алып алган болчум. Канча дейт? 9 мүнөт жол жүрүп өткөнбүз. Бул жерде экен. Азыр мен Ясиневада жүрөм. Ясинево. Короче, кому как удобно, да? Туугандар, саатыбыз Москва убакыты боюнча 2-ден 14 өттү. Жигит болсо Кутузовский проспектти уруп баратат. Кутузовский проспекттин центринин ортосунда мондай велосипед менен кырып баратат го. Так, ошол Кутузовский проспектте баратабыз, үйдү көздөй акырын. Так, туугандар, мынакей саатыбыз 2-ден 40 өттү. Үйгө келдик. Эми мынакей буйрусасы менен ан завершать эткенибиз эттиген баштап берели. 3 августтан баштасак 2287 рубль, 6 заказ и плюс мынакей 12ден кийин өтүп кеткен 2 саат 40 мүнөттүн ичинде 730 рубль дейт, 4 заказ. Ошондо бул жерде 6 заказ, бул жерде 4 заказ. Итого у нас 10 заказов,
10 заказдын акчасы, мынакей 10 заказдын акчасы 3017 рубль болуптур. Анан 1000 рубль аренда, 500 рубль бул тамагыбызды кемитсек, 1517 рубль бизге таза калыптыр. Бензин боюнча айта турган болсоңор, бензин кече куюп койгон болчумун, ошол бензинден мынакей до сих пор 116 километрге жеткен бензиним калды. Бул эртең түшкө чейин же дагы бир 5-6 саатка смело жетет болчу. 4 саат, 3 саатка жетет да. Нормально. Ошондой болду туугандар, мынакей 1517 рубль таза болду. Эгерде шарты меникиндей эмес, анан мындай аренда алып айдаган адамдар болсо, ошолордун эмеси боюнча санап бере турган болсом, 3017 рубльдан 1600 рубль бул орто эсеп Москва убакыт боюнча арендач. 1600 деген биткенде 500 рубль тамак ашыңар деген биткенде 1000 рубль бензин. Ошондо 2600 и 500 рубль тамак ашыңар менен 3100 рубль. Могул жерде наоборот силер 80, короче, грубо говоря, 100 рубль минуска кеткен болосуңар да. Ошондой. Мынакей бир туугандар, бүгүнкү смена ушундай болду. Буга да болсо Кудайга чексиз шүгүр, жаман эмес. Ал эми бул видеороликти эмнеге тарттым? Мындай азыраак иштеген күнүмдү дагы эмнеге тарттым? Ушундай болот. Өткөндө айтып кеткендей эле, бир күн кечке туруп, жатып туруп, кечинде чыгып жөн эле бензин, аренда, тамак ашка табып коеюн десеңер дагы чыгасыңар, кичине иштейсиңер, ошунча акча табып калат. Буга чейин бир ошондой смена кылгам, бирок ал жерде 7000 рубль табып койгом да. Ошондой туугандар. Бул да болсо жаңыдан чыгам деген бир туугандар үчүн сабак, билип аласыңар. Каршы бир туугандарыбыз болсо, ооба ушундай нерселер болуп турат деп комментарийге жазып койгула. Биз силер менен коштошобуз. Баардыгыңарга дагы бир ирет ассаламу алейкум. Видеого лайк басып, комментарий жазып, жаккан болсо каналга катталайык болсоңор катталып койгула. Карадан кийинки роликтерден көрүшкөнчө сак саламат калгыла. Ассаламу алейкум. Баардыгыңарга дагы бир ирет.